Казакстанда биринчи жолу географиялык диктант өттү. Иш-чара Казак география демилгеси менен уюштурулду. Республикалык акция өлкөдөгү географиялык уюмдар жана 10 университетте бир учурда өттү. Диктантка каалаган жаран катышуу мүмкүнчүлүгүн алды. Жаш боюнча чектөө болгон жок. Катышуучулар ар бир аймактын кооз жана ыйык жерлери менен жаратылышына байланыштуу төрүдүү суроолорго жооп берди. Ошондой эле ошол аймактан чыккан белгилүү инсандардын өрнөктүү өмүрү менен чыгармачылык жолу тууралуу суроолор берилди. Мындагы негизги максат өлкөнүн географиясын гана эмес, түпкү тарыхы менен бай маданиятын изилдөөгө кызыгуучулукту арттыруу. Суроолордон мүдүрүлбөгөндөр баалуу сыйлыктарга ээ болду. Жаратылыш таануу кылымы менен катар өзүнүн мәдениетин, Табият таануу илими менен катар өзүнүн маданиятын, тарыхын айкалыштыра билүү зарыл. Эки канаты бар куштай болуусу керек. Башкача айтканда, гуманитардык илим да, табигый илимдер да болушу керек деп түшүнөбүз. Ушундай жарандык коомду түзө алган мамлекет келечекте чоң ийгиликтерге жетет деп ишенебиз. Ошондуктан бул географиялык диктанттын максаты илимге болгон кызыгууну арттыруу болуп саналат. кылымга деген кызыгуучулукту арттыруу болуп табылат.